Я вообще, знаете, как работаю? Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде кыргыз эл сүрөтчүлөрү Виктор Шестопал жана Таалайбек Усубалиевдин «Убакыт» деп аталган көргөзмөсү ачылды. Это, конечно, то пространство, которое, я уверен, в том числе послужит возрождению и активизации всего этого нашего художественного мастерства. Көргөзмөнүн ачылуу аземине мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, маданияттын жана искусствонун көрүнүктүү ишмерлери катышты. Перемен, происходящих в человеческом обществе. Көргөзмөнү убакыт деп жөн жеринен атаган жокпуз. Азыркы замандагы өзгөрүүлөрдүн таасири бизди да ойлонтот. Бул жерде орунттуу маселелерди сүрөт аркылуу чагылдырып, элге жеткирели дедик. Душу через сердце пропустить, естественно, мы равнодушно не можем относиться. И вот наши произведения как раз и отражают этот период. Видите? Мисалы, бул бир жума мурун бүткөн эмгегим. Жазгы мотив деп атадым. Вот, видите, они так вот. Может, первая встреча, еще робкая встреча. Он еще робко, так сказать, боится даже дотронуться до руки девочки. Вот. И она стоит, потупившись так. Вот. И не знаю, уйти, не уйти. Вот. Ну, о чем-то, может быть, он в кино приглашается куда. Вот. Моя КНН. Ал эми бул эмгегим кыргыз кайненеме арналат. Ал мага экинчи апа болуп берди. Анын образы кудум ушул сыяктуу эле. Сүрдүү, бирок жүрөгү толо сүйүү. Так она всегда нас жила, когда мы с Насипкан приезжали в Орал. Бүт чыгарманы көрсөңөр, башка бир көргөзмө менен айырмаланган себеби, көбүнчө өзүңөр билесиңер, баягы натюрморт пейзаждарды кое берет. Эми ат эле жакшы, мен деле андай тартам, бирок чыгарма тили каршы ас болуп атат да. Көбүнчө сүрөтчүлөр баягы сатылса экен дейт. Мен деле ал жөнүндө ойлойм. Бирок чыгарма иштеш керек да, ошондон бул ушу көргөзмө ошону менен аябай чоң айырмаланат да. Себеби бул жерде бирөөнү да сатып алчу деле иштери жок. Мисалга мына бул ишти алсак, муну ким үйгө сатып алат? Бул Токтогон Алтыбасарова согуш убагында 150 баланы Ленинградтан ушу багып чоңойткон да. Анткени эн аталары бүт өлгөн, анан Орто Азияга жиберген. Жеке эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан, Казакстанга ошо Орто Азияда ушу Токтогон басып. Муну солдат карап турат. Бул жеткизген ушул экиле баягы эн аталары жок мына. Ошолор бирок бүт эч өлтүрбөй баарын чоңойткон да. Мына орекинде болсо азыр миграция күчөп атпайбы? Ошол экини чагылдыргам. Өзүңөр билгесиңер, жанакы Мексика менен Американын ушу границасында ушундай бир баллонго туруп алып, Орто Азияда мигранттар өтүп атат. Ошондон баягы кичинекей баласы жыгылып кетип, аялы секирип, анан күйөө секирип, каза болгон кыргыздар. Баары билишет аны, ошону чагылдыргым билгисим себеби деген бул да өзүнчө бир трагедия да. Эми бул жерде болсо ат менен мен тарткан себебим бул эжекебиз атты аябай жакшы көрчү. Атка жөн эле эркектер секиргенде секирип минчү. Ана жанагы нарынды жана тайгак кечүү дегенде ошондо тартылган эмесинде ошо нарын сууну кечип аткан, мен өзүм нарындан болом да. Ошол жерде дагы тартылган немелер мен атам айтып берген да. Ошол экини баягы чагылдырып өзүнүн образын берүүгө аракет кылгам да. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.